Рыскүл Абдраманова Жолоочу Алтмышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде кыргыз тили мугалими. Ал 37 жылдык тажрыйбасында мындай эмгек өргүү акысын алып көрбөгөнүн айтат. Быйыл ал 86 000 сомду колуна алып олтурат. Албетте бул сумма агартуучуга күтүүсүз болгон. Эмгегинин акыбети кайтып, мугалимдик түйшүктүү кесиптин жүгүн артып жатканына сыймык артат. Билим берүү системасын баардык өзгөрүүлөрүн башыман өткөрдүм десем жаңылышпайм. Ушул 37 жылдын ичинде эмне деген жетишкендиктер болуп атат. Мына бизге окшогон тажрыйбалуу мугалимдер айтсак болот. Мына майлык маянабыз жок убакта иштедик. Эчен оорчулук кыйынчылыктардан өттүк. Мектепте ремонттон өтпөй, караңгы, лампочкалары жок, караңгы учурда сабак берген, кечкисин эртең менен эрте сабакка келгенде ушундай учурларды башыбыздан өттүк. Азыр болсо ушул абдан өкмөткө, министрликке абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жайкы өргүүбүздү дагы акчасын убагында алдык. Мисалы үчүн мен 86 000 ушул жайкы өргүүмө алдым. Абдан чоң ыраазымын. Ушундай учурга, ушундай заманга жеткенибизге тобо дейм. Тоң районунда жалпы 30 мектеп жана 11 мектепке чейинки уюмдар иш алып барат. Район боюнча 980 мугалим эмгектенет. Эмгек өргүү маяналары дагы агартуучулардын магистрдык жана бакалавр даражасына карата берилген. Муну менен катар Тоң районунда утурумдук оңдоп түздөө иштери жүрүп, ага мамлекет тарабынан 3 500 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Кезектеги ремонтко 3 502 000 каралды. Буга чейинкилерди, жылга чейинкилерди айтсак, аз эле акча каралчу. Мисалы, былтыркы окуу жылында 1 100 000 каралып, мектептерде, айрым жерлерде ремонт жүрбөй калчу. Бул ремонтко баланын санына жараша бөлүнөт. Ал эми быйылкы жылы абдан жакшы болуп атат. Тендер өтүлдү. Тендерден утуп алган фирма качественный сырларды алып келип, бардык мектептерде бардык жагын жакшы сырлар менен сырдап, жакшы түстөгү сырлар менен сырдап, дээрлик бардыгы тең жаңы окуу жылына даярдыгын айтсам жаңылбайм. Эми эмгек өргүсүнө дагы убагы менен акча келип, убагы менен таратылды. Жылдан жылга билим берүү сапаты дагы жогорулады. Быйыл ушул айрым маалыматтарга таянсак 11%га жогорулаптыр билим көрсөткүчү, билим сапаты. Бул дагы ошол мугалимдердин өзүнүн эмгегинин үзүрү деп айта алам. Мамлекет тарабынан чындыгында баягы билим берүү тармагына, мектептерге жакшы эле көңүл бөлүнүп атат, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Бул деген сөз ушул биздин билим берүү тармагында мындай келечеги бар тармак катары эсептесек болот да. Мектептерде көмөкчү чарбалар уюшулуп, жыйналган түшүм балдардын тамак ашына жумшалууда. Токтобай уулу Шамей атындагы мектепте дагы жашылча жемиш өстүрүлүп, мектепке кошумча каражат булагы катары көмөк көрсөтүүдө. Бардык мектептер өздөрүнүн материалдык техникалык базасын чыңдоо, балдардын тамак ашын оптимизациялоо максатында көмөкчү чарбаларды уюштуруу тапшырмалары берилген. Эми ал боюнча ар бир мектеп өзүнүн территориясына, деңгээлине жараша ар кандай иштерди жүргүзүп келишүүдө. Мисалы, биздин мектеп бул жерде кичинекей участок болсо дагы 2 жылдан бери алма, өрүк, ашпурт айдаганбыз. Бул жерде карагат, кызылча, сабиз бар. Андан сырткары да биогумус да өстүрүлүп жатат. Былтыркы жылы бизге бир аз түшүм алганбыз. Бул жерден балдардын тамак ашына пайдаланганбыз. Эми быйыл дагы буюрса мына жакшы иштер жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Ысык Көл облусунда жалпы 7407 мугалим эмгектенсе, алардын 1900дөн ашууну башталгыч класстын мугалимдери. Билим берүү тармагына көрсөтүлгөн мындай колдоолор билим деңгээлинин өсүшүнө болгон бирден бир мүмкүнчүлүк. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Алтынбек Исаев, Тоң району.